биринчи көйгөй дарбызды Кыргызстан боюнча республиканын бардык жерлерине сатылышына шарт түзүп бериңиздерди суранабыз. Кичине адам болуп ушу менен тирикчилик кылабыз деп мына ушунчабыз көзүбүз саргайып, көгөрүп, бир берекет болуп атыр. Мэриядан суранабыз, шаардын сырткы райондорунан месталарды дарбыз сатканы усула кылып берсе. Булуу урматтуу президенти. Могу кукуруза деген нерсе штугу 10 сомдо атат, бир штугу 10 сом. Урматтуу дыйкандар, жана биздин бүгүнкү могу атайын чогулуп кайрылып аткан биздин кайрылуубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жалпы депутаттарына, биздин президенти Садыр Жапаров жана Айыл чарба министрлигине багытталмакчы Бакыт Эргечевич Төрөбаевичке. Биринчиден биз азыр Аксы районунун Учкоргон айыл аймагынын дыйкандарынын атынан кайрылуу жасап атабыз. Аксы районунун Учкоргон айыл аймагы өзүңүздөргө маалым болгондой Кыргызстан Республика боюнча деңиз деңгээлинен эң төмөн жер болуп, бизге ысык эрте келип, биздин дыйканчылыктар аябай республика боюнча эң эрте түшүм берип, эрте бышып жетилет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр могу биздин Учкоргон айыл аймагында Кош Шипаң деген дыйкан базарыбыз бар. Бул жерде азыр 150дөй машина турат. Бирок тилекке каршы аларманыбыз аз. Алармандын аздыгы же болбосо алармандын жоктугуна себеп могу биринчиден азыр Бишкек шаарынын ичин тартипке салуу боюнча баягы жолдордун жээгинде отуруп дарбыз саткандарга же болбосо мөмө жемиш соода саттык кылгандарга тыюу салгандыгына байланыштуу биздин могу сезонный 1 айлык, 1,5 айлык, 2 айлык сезонный дарбыздарыбыз дагы ошондой жолдун жээгинде отуруп сатыла турган мөмө жемиштердин катарына киргендиги үчүн жалпы элге микрорайондордун арасына жетпей аткандыгына байланыштуу биздин клиенттерибиз аз болуп атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, былтыркы жылы ушул эле дыйкандар ушул жерде чогулуп, трассага чыгып, арыздооматыбызды жеткирип, анан жогору жактан тапшырма келип, Ошко фитосанитардык көзөмөлдөн маалымат алганы барганыбызда Өзбекстандан кирген дарбыздар фитосанитардык көзөмөлгө кирбей эле түз кирип аткандыгы маалым болгон. Кийин биз баягы элдин толкуну көтөрүлгөндөн кийин барганда ал жерден дарбыздардын почти 90% фитосанитардык көзөмөлгө тартипке жооп бергендигине байланыштуу кайтарылгандыгынан кийин дарбыздардын киргени өтө азайган. Анан биздин Учкоргондон Шамал сайдан чыгып аткан дарбыздарда же болбосо бүткүл эле дүмбүл, башка помидор жемиштерде эч кандай бизде баягы химический заттар менен уулануу эч жерде каттала элек. Учкоргон айыл аймагында Кызыл Жар айылында азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде эч кандай жасалма жол менен же болбосо дары дармектердин жардам менен бышырып жетилген дарбыз жок. Бул жерде биздин климат өзү жооп берет. Ушундай даамдуу жана сапаттуу дарбыздарды ушул маалга бышырып жетилткенгечи. Жаз алдынан эле башталганда биринчи ГСМдин кымбаттыгына байланыштуу жер айдоочтери толтура кымбат болуп атат. Анан дарбызга керектүү боло турган пленка же болбосо дарбыздын даже уругу дагы дарбызга салынуу үчүн селитр, амофос, аммиактар эмелер биздин өзүбүздөн бышыр даярдалып чыкпагандыгына, сырттан келгендигине байланыштуу алар да бир топ кымбат болуп атат да. Ошону менен азыр бир жерде адам салып, техника жалдап иштеп, дарбызды өзү даяр кылып алып чыгыштын өзү эле 17, 18 сом, 19 сомго айланып калып атат. Бул жерде дыйканчылар азыр саткан дарбызын кийинки жылга чейинки дарбыз эгип бышырганга чейин өзү бир тиричилик кылып туруш үчүн бизге бир баанын жогору болушу дыйкандардын талабы болуп атат. Биз билебиз, дыйкандар баары эле билет, Өзбекстандан же башка жактан келген дарбыздар даамы жана сапаты боюнча биздин дарбыздардан алдыга өтө албайт. Бирок алар баягы тескери жол менен же таза текшерилбей өтүп келгендигини келип, арзан баада сатылгандыгына байланыштуу биздин дарбыздардын баасында түшүрүп салып атат. Негизинен кайрылуу ушул маселени карап, дыйкандардын сөзүн жерде калтырбастан бир тез арада бир чара көрүп берип коюшуңузду суранабыз.